Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Wa maghfiratuh. Damla biz şu Moskvada turabız. Yani Suraylı degelikten bir ema boyuncaçı. Yani kredit boyuncaçı. Moskvada şu Kırgızstanlıklar var. Şu Moskvada yaşayan Kırgızlarga şunday kredit siyaqtı. Kredit demede eken bir okti как рассрочка siyaqtı bu 5% üy bereriz deydi da. Şu kanday okulat. Siz burada bir aytыңыздар да жана İmam Abu Hanifa'nın bir fiqh kitabında yazılgan jana musulman menen kufur mamleketinde musulman menen kufurun ortasına riba ötpeyt depçi. Aytkam, ova to'g'ri aytkam. O, egerde Moskvada olsanız küfür mamleketinde musulman menen kafirдің ortasında riba ötpeyt. Eger oşo moskvalıklardan, oşo musulman emeslerden janagıda рассрочка uy alıp atkan bolsa, al ruhsat berilet, oşoga zarılçılık bar bolsa. Biroq bir şartı var, төлөгөнгө kudreti jetip, oşol төлөнүү мүмкүнчүлүктөр gözüne görünüp tursa, ay sayın aylığынан beren başka degen bolsa, albatta bul bolat. Hanafi mazhab boyunca bul to'g'ri. Oşo biroq tigi jana beresi kadar Kırgızstanlıklar bolup atpayбы? Alar bolбойт. Жок, alар musulman emespi? Musulman emesken musulman go deyim, biroq biz bir рассрочка катары берет 5% болот да. Процент barбы dese процент жок. Мындай рассрочка катары берет дейт, мисалы үчүн үй миллион сом турса 100 миң бересиңер дейт. Az первоначально бирок үйгө курулуп атат дейт. Анан 2018-жылга бүтөт дейт үйчү. Ооба. Анан ай сайын 40 миң сомдон төлөйсүңөр болот да. Ооба. Ошондо bir жыл төлөсөң үйүң 18-жылы барып бүткөндө кире бересиңер дейт. Эгерде кеч калып калсаңызчы? Төлөй албайбы жаган? Төлөй албай. Эми төлөгөнгө кудуретсиз эмес. Жок, төлөй албай калганда элестетип көрсөңүзчү? Эми андай да болушу да мүмкүн. Жок, ошондой болуп калса кандай мамиле болот сизге? Аны такташ билишиң керек да. Ошону такташ керек. Бирок таксырым бул нерсе туура эле. Буну bir биз кыргызча, мусулманчаны ижара деп айтабыз да. Эсепте силер bir 15 адам чогулуп туруп, бирөөнү жалдап туруп, бизге үй куруп бер, биз сага акчасын акырында төлөп турабыз дегендей эле кеп булчу. Бул зыяны тийбейт деле, негизи туура эле болот. Биз 5-6 чогулуп туруп бирөөнү жалдайбыз. Сен бизге 5 кабат үй салып бер. Биз сага биринчи момчадан беребиз, калган момчадан беребиз. Сен өзүң семент алып, башка кылып, прораб жумушу бар, сен болосуң. Анан бизге 2010 үйдү бүтүрүп бересиң деп бир адамды ижара кылгандай кеп, шарият боюнча бул туура маселе. Болгон жанагыда кеч калып калсаңар, мындай процент көбөйтүп жибербейт да, буларчы болгону акчаңарды кайра кайтып берип, үйдү башка бирөө сатып жибериши мүмкүн. Же ушуга окшогон бир нерсе болушу мүмкүн да, анда боло берет. Анан дагы бир суроо бар эле дамла. Тиги жана сиз айттыңыз го, кээ эми баягы илим алгандар жактан бияктан илим алгандар жок, андай көбүнчөсү алымдар андайга уруксат бербейт. Илет Москванын муфтийинен да сурапсыздар жана Центральный мечиттин эмеси муфтий Аляутдинов. Элдарычы. Анын көп алымдар болсо андайга уруксат бербейт деп ошентип койду анан. Тиги сиз айттыңыз го бир китеп Абу Ханифа мазхабындагы эме Абу Ханифа мазхабында 100 китеп да бар таксырым, кыжарат болбош керек мындан. Эгерде сиз кайсыл алымга ишенсеңиз, ошол таква, ошол илимге амал кыла берсеңиз жакшы болот таксырым. Малымдардын бардыгы аты алым болуп, баары сакалы болгон менен булардын деле класстары бар да, бирөө 1-чи класс билим, бирөөнү 2-чи класс билим, бирөө 3-чи класс билим. Анан бирөө америкалык болсо эле күчтүү болуп кетип, нарындык болсо күчсүз болуп калбайт да таксырым. Ошондой маселе, рахмат сизге. Бирде кышында ушул Москвага келип калып анан ыңгай сиздерден салам берип алып, баягы сиз телефондо сүйлөшүп аткан экенсиз. Жок, кыжалат болбоңуз. Жок, кыжалат болбоңуз. Баарыбыз пендебиз, инсанбыз. Телефондо интернет медиадан сабактарын угуп турабыз анан. Баягы мындай бетме-бет көргөнгө аябай мындай кубанып банка чогуп кеттим. Эчтеке эмес. Машалла. Эчтеке эмес. Жок, кыжалат болбоңуз. Мен да кыжалат кылбасам кечирим сурайм. Анткени мен да инсанмын, менин көрүүчүлөрүм мен туура түшүнгөнүн каалайт элем. Анткени мен да ачууланам, мен да сүйүнөм, мен да үй бүлөм бар, мен да проблемаларым бар. Ошондуктан мен инсан болгондой мен да кээде капа кылып алышым мүмкүн. Анан мени пайгамбардай же болбосо Кудайдай көрүп албаш керек. Ал таптакыр туура эмес маселе. Ошон үчүн мен да кимдир бирөөнү капа кылсам кечирим сурайм, урматтуу бир туугандарым. Рахмат, бактылуу болуңуз, бактылуу болуңуз.